Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз информатика сабагын андан ары улантабыз. Баардыгыңарга жакшы маанай каалайм жана сабакка активдүү катышканга чакырып кетмекчимин. Бүгүн биз сабактын жүрүшүндө мультимедиа технологиясы боюнча жалпы түшүнүк алабыз. Сабактын жүрүшүндө 3 максатка токтолобуз. Бул биринчисинде мультимедиа технологиясынын түшүнүгү жана экинчисинде мультимедиа технологиянын колдонуу чөйрөлөрүн карайбыз. Үчүнчүсүндө үн жана видео мультимедиа технологиясынын курамдары боюнча. Эми карасаңар, бул жерде мультимедиа латынча мультум же көп түспөлдүүлүк, өтө көп өңдөрдү талап кылуучу деп түшүнсөк болот. Жана медиум бул каражат дегенди билдирет. Эң биринчи мультимедиа термини 1965-жылы пайда болгон. Театралдаштырган көрсөтмөлөрдү сүрөттөө үчүн, ошол эле жандуу музыка, кино жана ар кандай эффекттерди чагылдыруу үчүн. Мультимедиа деген эмне? Мультимедиа технологиясы бул интерактивдик режимде үн, видеороликтер, анимациялар, статистикалык сүрөттөлүштөр жана тексттер менен бир эле убакытта иштөөнү камсыз кылуучу технология. Ушул объектилердин баардыгы бир эле темпте, бир эле маанини чагылдырат деп түшүнсөк болот. Мультимедиа түшүнүгүндө биз объектилерин карасак болот. Бул ошол мультимедиа технологиясына кайсыл объектилерди кошсок болот. Булар текст, графикалык сүрөттөлүштөр, аудио жана видеороликтер. Ошол объектилерди кантип редактирлейбиз? Бул ошол мультимедиалык объектилерди иштеп чыгуу үчүн объектилерди пайдаланып, аларды түзүү, өзгөртүү жана редактирлөө жана форматтоо болуп саналат. Мультимедиа технологиясы жөнүндө түшүнүк. Колдонуучу көптөгөн компьютердик программалар менен иштеп жатып, текстти жана кыймылдабаган сүрөттөрдү эле көрбөстөн, үндөрдү дагы угат. Анимацияларды жана видеороликтерди көрөт. Бул учурда эреже катарын интерактивдик режимде иштөө мүмкүнчүлүгү бар. Өзүнүн максатына жана милдеттерине ылайык информацияны удаалаш ыраттуу кароодон каалагандай эркин кароого өтөт. Мындай мүмкүнчүлүктөрдү биз мультимедиа технологиясы камсыздайт деп айтсак болот. Эми карасаңар, бул жерде сүрөттөргө баарыбыз маани беребиз. Мультимедиа технологиясы биз жеке эле компьютер тармагында эмес, башка технологиялык каражаттардан кездештирсек болот. Бул жерде ошол биз үйүбүздөгү башка техникалык каражаттар бар, билесиздер. Бул ошол телевизорлордон дагы мультимедиалык технологияны көрө алсак болот экен. Ошол эле oyun ойнолордо же башка кино тармактарында дагы элестетсек болот экен. Ошол объектилерде бул мультимедиа тармак өтө жогорку ылдамдыкта иштейт. Эми карасаңар, мультимедиа технологиялардын колдонуу чөйрөлөрү. Мультимедиа технологиясы төмөнкүдөй мүнөздөгү өзгөчөлүктөргө ээ болгон ар түрдүү мультимедиалык продуктыларды түзүүгө негизделген. Бул 5 максаттан турат. Текстти, графикалык, аудио, видео информацияны, анимацияны бир эле продуктта биригиши. Жана интерактивдик иштөө режиминин болушу, информацияны тез издөө мүмкүнчүлүгүнө болот. Жана навигациянын кеңири мүмкүнчүлүктөрүнүн болушу, бул ошол маалыматтардын жайгашуу жерлерин айтсак болот. Жана жайлатылган же тездетилген темптеги реалдуу убакытта иштөө мүмкүнчүлүгү жана колдонуучунун жагымдуу интерфейси. Ошол маалыматтарды биз таратууда башка адамдарга жана объектилерге жагымдуу интерфейс ушул мультимедианын жардамы менен камсыздасак болот. Мультимедиа технологиялардын колдонуу чөйрөлөрүндө бул графика, үн, видео жана текст мультимедиалык продуктага бириктирилгенде чоң көлөмдөгү эсти талап кылат. Ошондуктан мультимедиалык продуктуларды сактоо жана жайылтуу адатта оптикалык дисктер колдонулат. Жакшы байланыш каналдарынын катышуусу менен бүткүл дүйнөлүк желеде жайгаштырылган мультимедиалык продуктулар менен иштесе болот. Сүрөттө көрүп тургандай, бул жакта өтө белгилүү чоң сайттарды белгилеген. Ушул сайттардан биз маалыматтарды мультимедиалык түрдө алсак болот. Эми карасаңар, бул жерде үн жана видео мультимедиа курамында бул үн бул ал тарала турган абанын же башка чөйрөнүн термелеши боюнча жана үн амплитуда жана жыштык менен мүнөздөлөт. Үн сигналдары үзгүлтүксүз болот жана микрофондун жардамы менен үн сигналы аналогдук электр сигналына айланат.
Компьютерде үнү кайра иштетүү үчүн аны дискреттештирүү, нөлдөр жана бирлердин ырааттуулугуна дискреттик сигналга айландыруу керек. Жазуу учурунда үзгүлтүксүз формадан дискреттик формага жана угуу учурунда дискреттик формадан үзгүлтүксүз формага үндү өзгөрүү функциясын үн картасы жана аудио адаптер аткарат. Ошол биздин ар бир үндөрүбүз бул 0 жана 1 коддор менен эсептелет. Эми бул жерде биз сүрөткө маани берсек, бул жерде үндөр картасы жана видео картасы деп стрелка менен көрсөтүлүп турат сүрөттө. Ушуга карата биз маселе иштесек, бул маселеде мейкиндиктеги чечилиши 800 жана 600 пиксель жана палитрасы 256 түстөн турган монитордун экранында 1 минуталык фильмди көрсөтүү үчүн зарыл болгон эстин көлөмүн эсептеп чыгабыз. Карасаңар балдар, бул жерде кантип эсептесек болот? Бул жерде чыгарылышында биз 256 түстү коддоштуруу үчүн 8 бит жана 1 байт керек делет. Билесиздер баарыңар муну. Демек, бир кадр бул ошол 480 000 байтты ээлейт деп айтсак болот. Кадрлардын алмаштырылышын билдирбеш үчүн 1 секундда же болбосо ошол 1 секундда 16 кадрды берүү керек. Ошондо биз 480 000ди биз 16га көбөйтө турган болсок, бул 7 680 000 байтты талап кылат. Болжол менен 1 секунд убакытта бул 7 мегабайт, ондон 3 мегабайтты талап. 1 минуталык фильмди көрсөтүү үчүн бул ошол 438 мегабайт керек делет. 1 минуталык фильмди айтсак болот экен бул жерден. Эми ушул башка силер кино тармактарда көрөсүңөр баарыңар. Биз өтө 1,5 сааттык кинолорду көрөбүз, бирок ал ошол кинолордун көлөмү 438 мегабайт же 1 гигабайтка чейинки көлөмдө болот. Ошол эле иш жүзүндө биз видео информацияны кысуучу баштапкы көлөмдү оңдогон эсе кичирейтүүчү атайын алгоритмдер колдонулат деп айтсак болот. Баардыгыбыздарга сабак түшүнүктүү болду деп ойлойм. Биз сабакта мультимедиа технологияны ар тарапта колдонушун жана эле ошол эле кайсыл объектилерде өтө бир чоң мааниге экенин карадык. Анда эмесе силерге үй тапшырма, эсиңерге сакталган окуу жана жаттайбыз. Жана 116 беттеги суроолор жана тапшырмаларды жакшылап фонд коюп аткарабыз. Анда эмесе балдар, кийинки сабакка чейин сак саламатта болуңуздар.